мындай карайм, үйгө мындай бутылка суу алып келиш керек болсо, эркек немеси болуп туруш керек болсо, мен аны мен кылам, келинчегиме кылдырбайм. Неге кылдырбайм? Анткени ал эркектин иши да мындай. Акча тапсаң таап келишиң керек. Көчөдө жат, эми бомж болуп, чурка, мурка эмне кыл, ошону таап келишиң керек. Ошону менен эркексиң да, ошону менен баркың бар да. Эркек кантип барктуу болот? Эркек ошол тамак таап келсе, акча берсе, турса ошол жердечи, келинчегине эркектин ишин кылдырбаса, ага подарка берсе, эме кылса, ошол эркек баркталат. Ана отуруп алып эле мени келинчегим поддержка кылып атат, мени барктап атат, тамак жасап атат. Эркексиңби сен, бир аз мындай күлүп эле алып келдиңби, акчасын чөнтөгүнө салып койдуңбу, мисалычы, кредит карточка берип мындай эме кылып койдуңбу, мисалычы, кийим кечеси баары тазабы, бала чакасында бир проблема жокпу, мисалычы, мектебине акча мына, кийимдерге мына деп коюп койдуңбу. Макул, азыр акчаң жок болушу мүмкүн, бирок бул максатың барбы, жокпу? Эгер эркек болуп максатың бул нерсе жок болсо, өтө жаман нерсе. Андай эркек болуп эле кой деген сөз да, мисалычы. Анан эркектер эме кылышы мүмкүн, мага таарынышы мүмкүн, эме кылышы, бирок мен мындай айтам, мен да эркекмин да, биз просто өзүбүзгө айтабыз да мындай. Мындай жакын көрүп айтам да, баарыңыздаргачы мындай. Биз эркекпиз дагы, эми табиятыбызда ошондой дейт эле. Бизде макул, азыр шанс жок, же ушундай үй бүлөдөн келдик, же ушундай обществодо жашап атабыз, бирок биз өзүбүзгө жаңы, өзүбүздүн натураль нерсени курушубуз керек. Эмнени курушубуз керек энде? Эч акчаң жок болсо да, буну максатка кой.